День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Саламатсыздарбы, айыл тұрғындары. Мына бүгін Қайырымдылық айында аябай жақсы Бағанайда чоң майрам болып атат. Улуу жеңістің 81 жылдығына қарата Нұрғазы атаның балдары, неврелері келіп, бұл жерде спорттық іс-шара ұйыштырып атат. Ошону іс-шарабызды жақсылап, активдүү катышып, тынч, билимдикте, жақсы Бағанайда жогорку деңгээлде өткөзүп алалы.
Эме ушул Нургазы атанын балдарына, неберелерине чын денсаулык, узун өмүр, бакыт жашоо каалап кетели. Рахмат ушуларга келип ушундай чоң спорт иш-чара уюштуруп атканына. Айрандык маанайлар жакшы, буюрса атабыздын согушка болгон эмесин өткөрүп коелу деп келдик. Маанайлары жакшы. Баарыңыздардын жеңиш күнүңүздөр менен майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуп, дүйнө жүзүндө тынчтык болуп, токчулук болуп, молчулук болуп, бүт баарыбыз ойдогудай жасалалы. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамы Кайындыбулак айылында эң сонун маанайда өтүп атат. Нургазы Садабаев атабыздын урпактары келип, атаны эскерүү максатында маданий спорттук иш-чара өткөрүп жатышат. Урпактарына ден соолук каалайбыз, аманчылык болсун, тынччылык болсун. Ардагерлер, ушул эле согуштун ветеранда ардагерлер болсун, мындан кийин согуш болбосун, тынчтык күнүңүздөр менен куттуктайм. Апакебай, биз бүт кайра келбедик, шибер кечип чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү, бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. эскерген урматтуу күн. Бүгүнкү маданий спорттук иш-чарабызды айылдык сыйныгы болгон Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Нургазы Садабаев атабызды эскерүүгө арнайбыз.
барлықтарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин угууга чакырабыз. Саатабаев Нургазы атабыздын жаркын элесине арналган ушул ачып берүү үчүн Кайындыбулак айылынын айыл башчысы Боталиев Кылыч байкебизди жана айыл аксакалдарынан Мамаев Сүйүнбек байкебизди чакыра алууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, аман эсен, жакшы атабыздын үй жайына келип, эшиктерди көрүп атканыңыздарга биз чын жүрөктөн кубанычтабыз жана ыраазыбыз. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул эмне деген согуш болгон, чоң апат болгон, жокчулук болгон, канча киши жарадар болду, инвалид болду дегенде, мына азыркы ушу жаркыраган заманды ушул мезгилде ошол аталардын кан кечип жарадар болуп, буттарын сүйрөп, колдорун сүйрөп жүрүп алып келген ушул биздин могорeki заманыбыз. Биз дагы бир жолу ушул аталарыбызга 1000 мертебе таазим этип койгоду. Мына биз айылыбыз чакан, кичинекей, ушедеки ушундай бир майрамдык баанайлар кийин күндөрдө жоголуп баратат. 1-май деген майрам бар эле, 7 аябы бар эле, аябай биздин бала кезинде калган эсте каларлык майрамдар эле, ошонун баары унуткалып баратат. Башты жокко чыгып калды да. Мына ошондон улам биз ушундай кылабыз, 9-майды бир өзүбүзгө майрам кылып алалычы деген ниет менен ушуну уюштурдук эле. Ошубуз үзүнүн берип атат. Мына сиздер да келип, мына неберелериңиздер келип, чоң атабыз, тай атабыз, ушул жерде жашады эле, ушул жерде чоңоюптур деп, азыр булардын бир көз карашы өзүнчө бөлөкчө бир дүйнөгө келгендей болуп атат да. Мына чоң атабыздын айылы экен, тай атабыздын айылы экен дегендей. Анан эми барган сайын өркүндө өсүп атат чынында. Азыр мына Жыкбай келип, үйдөн бери тартып, өзүнчө бир керемет да, ушуну эми Кайындыбулакка кое берсе, баары ыраазы болуп катышпай аткандар ойлойт, биз деле барып катышып көп келсек болмок экен деген бир ой калат да. Аталарыбыздын арбактары ар дайым колдоп жүрсүн, Кураныбызды жазбайлы, окутуп туралы, анан ушул башкыла турган оюнубузду жакшы ынтымакта, биримдикте, достукта дегенде биз бул спорттук оюнга аябай даярданабыз дегенде күтөбүз ушунучу. Жана ким биздин кыздардан бирөө айтып атат, бат эле 1 жыл өтүп кетти дегенде, анан эмди жылкыны күтөбүз кайра, эстафетаны беребиз оюн бүткөндө. Анан ушунубуз улана берсин, баарыңыздарга бак-бат жашоо, кайсаңыздар үйүңүздөргө аман эсен жетиңиздер дегендей, келбей калган туугандарга салам айтыңыздар дегендей, ушинтип өзү өркүндөй берели, ушу тынчтык жолубуз, Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнүгө берсин. Мына айылыбызда биркеден болсо да өзгөрүүлөр болуп атат, көрүп атасыздар. Бала кезде сиздер кеткенде кандай эле, азыр кандай болуп калыптыр, кандай жаңылануу болуп калыптыр. Өзүңөрдүн көз карашыңыздар менен бир сындап атсаңыздар керек. Анан өсө берели, өнүгө берели, дагы бир жолу ушуну уюштуруп, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарып, түп көтөрүп, баарыңыздар жалпы келгениңиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Жақсылық болсын, балдар келін болғаны, дүйнеде тынчылық болсын, дәуір жолы, майрамыздарында. Бұл жерде айылдың аял жолдастарынан ежем қаттыда, дезе келмейсіз, сіз да бір
жакшы каалап элек. Могу жерде окуучу кыздарыбыз, балдарыбыз турат. Сизге кантип сөз бербейди? Рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпы Кайындуулук айылынын катышуучуларын бүгүнкү салтанаттуу майрамыбыз менен баарыңыздарды куттуктайм. Ушул жерге келип аткан Нургазы атанын неберелери, кыздары, балдары ушул жерге куш келипсиздер. Өзүңөрдүн отурган учогуңа, ушул жерде чуркап ойноп өскөн айылыңа, жашаган үйүңөр дегендейчи. Ошону көрүп бүгүн сыймыктанып атасыңар. Ушул сыймыгыңар сыймык кабыл алсын. Атабыз аябай жакшы киши эле, мен ал кишини көрүп калдым. Анан эми ушу бүгүнкү иш-чараңар жакшы өтсүн. Ден соолукта болуңар, ата-энени эскерип келип калганыңарга силерге чоң рахмат. Кылыч айткандай айылыбызда көптөгөн жакшы иштер болуп атат, жакшы иштер болду, дагы болот дегендей. Айыл эли аябай ынтымактуу, биримдиктүү, жакшы айыл. Район боюнча биздин айылга сыймыктанган эл көп. Баарыңар ушул жерде бүгүнкү иш-чараңарды жакшы өткөрүп, ойноп күлүп дегендей аман эсен кайра үйүңөргө кайткыла. Жергебизде тынчтык болсун. Ушу тынчтыкты алып келген аталарыбызга биз ар дайым таазим этебиз. Аларды эч убакта унутпайбыз. Иш-чара жакшы өтсүн, баарыңарга чоң рахмат. Нургазы Садабаев атабызга арналган видео слайдка кондурабыз. Аттанган туған жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн, гүл коюп эскер ыйлаба, уулуңар жок эрер үчүн. Эстелик жанына келип, энелер ыйлабагыла, уулуңар тир биз менен сезимди кыйнабагыла. Жан берип кандуу кармаштан, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эмалар, түбөлүк оттой жанышкан. Эстелик Атам согушка катышып барып келгенден кийинки убактагыларынан бизге деле балалык кезибизде көп деле айтып бербепти, согуштун эмнесин жакшы көрөсүңөр деп. Бай өзүбүздүн эле түшүнүгүбүз боюнча атам согушка барып келди, аман эсен келиптир деген эле түшүнүктө болуп калганбыз да. Анан жылда атамды курортко жөнөтчү элек. Ага кезде самолет бар эле, аэропортко барып курортко жөнөтүп, жетөгүз, жыргалаң деген сүрөттөргө түшүп келсе эле сыймыктанып калчу элек. Атам келди, анан кетти деп эле. Анан кийинки убактарда ошо согуштун кесепетинен ооруган оорулары, давление болуп калды, така эле давление болду, инсульт алып калды кичине. Анан кийин айтып калды, бутумдан осколкалар чыга баштады деп, кичине жерлеринен осколкалар чыга баштады. Ошо тийген октордун сыныктары деп калчу. Анан эмне деп эле калчубуз, көп деле биз балалык сезим менен көп деле маани деле бербей коюп турбуз согуш десе эле. Атам согуштагы башынан өткөн окуяларын айтып берсин деп биз школдо окуп жүргөн кезде ветерандарды чакырчубуз школго. Келип, ушул башынан өткөн окуяларды айтып берип, акыл масааттарын айтып берсе деп, ошондо атамдын айтып берген бир окуясы эсимде. Украинанын талаасында келе жатабыз дейт, бир 20-га жетпеген солдаттар келатканбыз дейт. Жөө басып, жол топурак, чаң. Бир убакта бирөөнүн бутуна
бир нерсе урунгандай болду дейт. Ошону алып карасак жарты буханкадан чоңураак нан экен дейт, бөлкө нан. Ошо бөлкө нанды баарыбыз үйлөп чыктык дейт. Ал топурактын арасында жатыптыр да. Анан баарыбыз үйлөп чыгып бир суунун жээгине келип, ошол сууга малып алып дейт, ар кимибиз бир үзүмдөн болсо дагы баарыбыз ошол нанды жедик деп атам бизге акыл насааттарын айтчу. Ошон үчүн нанды тебелебегиле, нанды ысырап кылбагыла, көкүмдөрүн жерге таштабагыла деп атамдын айткан көп сөздөрү менин эсимде. Ошондо Совет министри Касыгин болчу, ошого кат жазганы эсимде. Атам эмне деп жаздыңыз десек, ошол бизди дейт, кете бергиле, аркаңардан 3 орден, даңк ордени барат, жиберебиз баарыңарга деп кетирген дейт. Атам ошол орденди сурап жаздым Касыгинге дечи да. Ошо өлгөнчө күттү келет деп, бирок такыр келген жок. Атамдын андан башка деле орден медалдары аябай көп болчу. Атам өзү негизи бир бизге акыл насаат айтканда бир 3 сөздү такай айтчу бизге. Акылдуу болгула, калп айтпагыла, ушак айтпагыла, ууру кылбагыла балдарым. Ушул үчөөнү аткарсаңар эле силер аябай жакшы адамдар болосуңар деп айтчу. Бул жеңиш күн майрам баары жыттанга. Ассаламу алейкум. Баарыңызды ошо бүгүнкү 9 май жеңиш майрамы менен куттуктайм. Ошо жеңиш майрамы бул уламайттын улуу атам экендик согуштун дагы эле жеңиш күн, улуу күн. Тарыхта калды дүйнөлүк согуш болгон, экинчи дүйнөлүк согушта. Ушул күнү немис фашисттик Германиядан кулаган күнү болчу. Бул согушка биздин атабыз катышып калды. Менин атамдын ошо угуп калчу элем, анча-мынча бала кезде. Атам негизи көп деле айтчу эмес эманеске. Ошо бир жолку окуясын айтканды уксам да ошо. Жана катуу саалаш болуп, окоп жазсак ошо ок келип бир ийниме тийде чирпип өткөндөй болгон. Андан дагы карасаң ар жакта жаныбызда бир орус жатты эле деп эле. Ошол орус байкуш өлүп калыптыр деп. Ошентип эле жатып эле чогуу жүргөн эмелеринен айрылып жүрдүк, канчалаган адамдын баарын баш неди бул согуш деп. Биз да ошо баарыбыздын тилегибиз ушул эле, ошо кантип ушул согуш биз ошо өз жерибизге келсек, ошо өз жерибизге, элибизге, жерибиз жетип, өз жерибиз менен жашап калсак, ага менен сиз мына Аллах Кудай берген ушинтип келип калдык. Айтып калчу эле, ушул бала чакалар менен жашап атабыз. Мен ошо каалардым деп айтып калчу, мындай согуш силер көрбөй эле койгула, согуш деп. Чындап мындай согуш болбой эле койсун. Ошо баарыбызга тынчтык, ошо келген майрамыбыз кут болсун. Жалаң майрам, токчулук, тынчтык болсун баарыбызга, ошо каалардын бааларга тынчтык болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Биз кичинекей чагыбызда телевизордон согуш жөнүндө кинолорду көргөндө атамдан сурап калар элем. Ата согуш чын эле ушундай болгонбу деп. Атам айтып калчу эле. Балам, ушул да согушпу? Силер аны көрбөй эле койгула, согуш жаман болгон деп бизге көп нерселерди айтып берчү эмес. Анан үйгө киши келип калганда же улуу байкелерге айтып берип атканда биз ошо угуп калган бир окуясын айтып берейин. Согуш саласында келе атабыз дейт. Немистер жеңилип баштаган кез болчу дейт. Анан келе атсак эле бир токойго жакындап калганбыз. Бир маалда эле токойдон немистердин танкасы чыга калды дейт. Танкасы чыга калганда эле баарыбыз туш тарапка качып жөнөдүк дейт солдаттар. Анан баары немистер атканда снаряд келип так ортобузга түштү дейт. Бирок Кудай сактап, эч ким каза болгон жок, эч ким жарадар болгон жок дейт. Баарыбыз тең согушка даярданып жатып калсак, танкка токтоп, анан ичинен немистер колдорун көтөрүп чыгып келишти дейт, багынып беришти дейт. Көрсө танкасында болгону бир эле снаряд калган экен, акыркы снаряд экен. Ошентип чоң Кудай сактаган деп айткан эсимде. Ар дайым эле элибизде согуш болбосун, ар дайым эле тынччылык болсун. Баардыгыңыздарды бүгүнкү улуу жеңиш күнү менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам баары жыттан
күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартенбешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Апа кебай, биз бүт кайра келбедик, шибер кечип чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.
өшпөгөн батыл ою максаттарын көздөгөн ак магнит ушу отто тургансың элдер кетпей айланчыктар көктөгөн ак магнит ушу отто тургансың элдер кетпей айланчыктар Қан майданға жанын берген батырлардың ерлігі, тылдай еңбек қылған елдің сабырдуулығы бүгінгі тынч жашообуздун негизи болуп калды. Анда эмесе ушул эркин күндө алып келгенге салымын кошкон Нургазы атабыздын үй бүлөсүнүн ичинен эркиндүү эжесине сөз берип коелу. Кымбаттуу айылдаштар, кош келипсиздер. Мына аябай жакшы саамалыкты уюштуруп алыптырсыздар. Ошол айыл башчыга, мектеп жетекчилерине, ардагер аталарга чоң рахмат ушундайларды уюштуруп алган. Жакшы эскерүү болот экен. Жакшы жаңылыктар менен өзүңөр дагы камсыз болуп турат экенсиздер. Баарыңыздарга чын ден соолук. Келип катышып берген ушул жердеги ата-энелерге, ага тууган эл журтка чоң рахмат. Ушинтип бардыгын эскерип, бардыгын көрүп турганыбызга мындай өзүн көргөндөй болгон сыяктуу болуп калдык. Баарыбыз тең атабызды көргөндөй болуп калдык. Мына баарын эскерип калдык. Жакшылыктар көп болсун, ушундай күндөр көп болсун, аманчылыкта болгула, ден соолукта болгула. Үй бүлө бала акыраларына менен аман эсен болго, уюштурган уюштуруучуларга да чоң рахмат. Бул көп жылдан бери кайталанып келген оокат экен. Биз деле көп көңүл бөлмөптүрбүз. Өзүбүздүн башыбызга келгенди анан билип атабыз да. Былтыр алдык деп макул айтканда биз дагы деп мындай сыймыктанып калдык. Же болбосо жылда келип биз да катышып, кичине түшүнүктүү болуп калмак экенбиз. Жакшы, бирок биз жыгыбайбыз көрүп жүргөн үчүн ушундайлардын баарын уюштурдук. Эми ушундай бирдиктүү болуп, аман эсен жүргүлө, жакшылыктар көп боло берсин. 9 май бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жергебизге илген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Кыргын салып согушта кызыл аскер жеңди деп, кыл-кылдашат майрамда кызыл туулар желбиреп. Ушул тынч заманыбызды алып келүүгө өз жанын аябай күрөшкөн, салымын кошкон Нургазы атабыздын уулу Жыргалгазы Саадабаев сиздердин алдыңыздарда. Чоң рахмат. Ассалаумағалейкум, Алатаудай Қалпақчан аталар, ағайын-ечекчен апалар, майкелер, жеңгелер, ежелер, қарындаштар. Барыңыздарды бүгінгі 9 май Улуу Ата Мекени Соғыстың 81 жылдығына жеңіс күнімен құттықтап қойғанбыз. Ечен жылдар, ечен айлар күткен күн, нұрын төгіп бақытымызға күткен күн, қаулылар сұрағанын жаратқан, ниет қылып, сабыр қылып, күткендін деп, мұна барымыз ұшыл күнді жылдап күтіп, айлап, даярланып, ақыры ұшы күнда келіп, қуаншымыз қойымызға батпай тұрған ұшыру, аны мәсе бардыңыздармен ұшашын месіздерге ассалаумағалейкум деп ұратын қойып.
кадырлуу элим, колду сунуп саламды бергин. Ак калпакчан аталарга, ак жоолукчан апаларга ассалому алейкум, ассалому алейкум. Балапандар шуңкар болот да, чырпык өссө чынар болот да. Кичинекей жөжөлөргө, наристелер бөбөктөргө ассалому алейкум, ассалому алейкум. Салам жамбыга, айдан сахнадан, азим кыламын. Элим алдыда. Kültürlenip kiyinip жүргөн, көз кызышып тийишип күлгөн. Эжелерге, жеңелерге, селгилерге, перилерге ассалому алейкум, ассалому алейкум. Элин сүйүп жерим деген эр азамат элим деген мырзаларга, жигиттерге, агаларга, инилерге ассалому алейкум, ассалому алейкум. Салам жамбыга, айтам сахнадан, тажин кыламын. Элим алдында. Салам жамбыга, айтам сахнадан, азим кыламын. Элим алдында, азим кыламын. Доктор Синанова, айналдырдан баштайбыз. Таригимдин таласы, ак таланын баласы, сыйлашууга келгенде эгизимсиң о чамасы. Таригимдин таласы, ак таланын баласы, сыйлашууга келгенде эгизимсиң о чамасы. Досум бар менин айылда, 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 мактоого татыктууга айырма, айырма. Досум бар менин айылда, айылда,
Baktuğdan dayıma dayıma Dostum var yemin dayılda yılda yılda Baktuğdan dayıma dayıma Gelген аға ешеме алдында тұрып ырдаймын деп Токша турболустар алmışlar da Yedarisov Marcel. Кеткім келбейт шетелге, бар күчүм, бар эмгегим арналса дейм мекенге. Шербеков Умар айныбыздан сиздерге үрбелек сунат. Кол чаап тойлоңуз.
билүү керек ар бир кыз, билүү керек ар улан. Бизди коргоп аталар кечкен деген жанынан. Ошон үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан демекчи. Мен сиздерге Калмурат институт курбуларга деген ырнакка берип коем сиздер үчүн. Ozumdan çığa düşkün Köydönümden жалын құйылат Жаңбыр болар өткөн күнүбүз Барысынан кымбат туюлат Биз мезгилде шылдың кылабыз Ден соолукту жашын куракта Өкүнөрбүз чогуу боло албай Аргай жерде аргай куракта Аргай жерде аргай куракта Бул дүйнөгө келген нерсени Кеткис кылып жасап койсочу Белгисиз бир күндүн колунда Кылыч турат бизди мойсочу Мезгил мынча ылдам уча деп Карыялар ойлуу сүйлөшөт Билем андай токтоолууга Бизди дагы турмуш үйрөтөт Бизди дагы турмуш үйрөтөт Жаштыктагы жалын күндөрү Карыялар тез-тез керек Жамандыгы ичке кагылып Эт жүрөгүн тилеткес келет Кармаштарда кандар төгүлгөн Бул күн бизге оңой келбеген Ал жүрөктөр октон быркырап Аралашып калган жер менен Аралашып калган жер менен Озумдан чыга düşkün Көйдөнүмдөн жалын құйылат Жаңбыр болар өткөн күнүбүз Барысынан кымбат туюлат Биз мезгилде шылдың кылабыз Ден соолукту жашыл куракта Өкүнөрбүз чогуу боло албай Аргай жерде аргай куракта Аргай жерде аргай куракта Биз мезгилде шылдың кылабыз Ден соолукту жашыл куракта Өкүнөрбүз чогуу боло албай Аргай жерде аргай куракта Аргай жерде аргай куракта Аргай жерде аргай куракта Ушулукту ыйык сезем барына Ушулукту элдер кетти жанына Жауын чачып алууну турганы Жаралгандай батырлардын канына
Çok rahmat, erdik unutulmay, el esinden öçpey. Batırlardın yolu bizden yürökö tölükte yaşay. Bu kan menen gelgen jеңиш, bu elдің kayratı, batırlardın erdigi. Улуу жеңиш күнүнө арналган бүгүнкү маданий спорттук иш-чарабыздын биринчи бөлүгү аяктады. Экинчи бөлүгүн Бакый Мүсүралиев атындагы орто мектебинин спорттук аянтчасынан сиздерди күтөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Эч качан унутулбайт. Көңүл буруп катышып кеткениңиздер үчүн баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушунча жакшы нерселерди элибизге